Андан кийинки негизги пайдаларынан айтат: "Байянаха Раббуна баянан кафиян шафиян." Аллах Таала ушул 6 негизди жеткиликтүү, ачык, айкын, карапайым элге да түшүнүктүү кылып баяндады деп атат, а? Ушундай баяндады дейт. Эми бул жерде бир маселе негиздүү. Ал-ма'лум мин ад-дин бил-дарура деп коет. Динде элементарный, бардык адам билиш керек болгон маселелер бар. Мисалы үчүн намаздын фарз экенин бүт эле билет. Арактын арам экенин бүт эле билет. Элементарный нерсе. Зына арам экенин бүт билет. Эми ушу элементарный деген нерсе дагы шариатта бир негиздүү нерсе. Бул ниспи деп коет. Ниспи деген мен үчүн элементарный болушу мүмкүн. А бир адам үчүн ал такыр укпаган болушу мүмкүн. Түшүнүктүбү? Бир маселе демек бардыгына бирдей мамиле кылына бербейт шариатта маселе. Айтасың, бирөө намаздын фарз экенин билбей жүргөн болсо, дават кылсаң, намаз окубайсыңбы десе, жок намаз окубайм деди ал. Намаз окубайт экен бул кафир деп эле сразу чыгарган болбойт. Неге? Ал намаздын фарз экенин такыр угуп көрбөгөн болушу мүмкүн да. Биз үчүн намаз фарз экен элементарный жөнөкөй нерсе болушу мүмкүн. Демек адамдан адамга айырмалана турган нерсе бул. Элементарный деген нерсе. Илимге жараша, жүргөн жерине жаша, чөйрөсүнө жараша боло берет ал. Ошон үчүн Кудама ибн Мазун деген сахаба бир нече табииндер менен Кудама ибн Мазун ким билесиздерби? Ал сахаба Бадри сахаба. Бадри деген Бадр согушуна катышкан сахабалардан. Бадр согушуна катышкан сахабалар булар эң кадырбактуу сахабалар. Пайгамбарыбыздын жанындагы эң алар эмне 5 менен сүйүнчүлөнгөн. Ифалу ма шитум кал гафарт лакум. Силер каалаганыңар кылгыла деп Аллах Таала сүйүнчүлөгөн. Алар 5 менен сүйүнчүлөгөн. Ушундай сахабалардан. Ошол элестетиң, ошол сахаба бир нече табииндер менен аракты адал деп атат. Болбосо кайсы доорда ал? Илим доорунда пайгамбарыбызга вахий түшүп аткан. Андай пайгамбарыбыз өлгөндөн кийин Абу Бакр, Умар эң сахабалардын илим өрчүгөн доору сахабалардын доорунда. Ошол доорда аракты адал деди. Умар разияллаху сурады. Неге андай деп атасың деди да? Ал айтты, мен аятты окудум деди. Лейса алаллазина аману ва амилус салихати джунахун фима таиму иза маттакау ва амилус салихати сумма тақау. Аллах Таалага иман келтирип, такыбачылык кылгандар үчүн алар жеп ичкен нерсесинде күнөө жок деди. Эгерде алар такыбачылык кылган болсо деп, ушул аятты туура эмес түшүндү. Бул туура эмес түшүнүк жахилдиктин бир түрлөрүнөн. Түшүндүңбү? Түшүнгөндө Умар разияллаху айтты, ахта таттауил. Силер туура эмес түшүнөсүңөр деди. Эгерде такыбачылык кылганыңарда арак ичпейт элеңер деди. Түшүндүңбү? Ошо сахабаларда дагы жахилдик болуп калса, арактын арам экендиги элементарный нерсе да. Ошол нерсени да ошолорго жашырын болуп калса, андан башка адамдарга эмне болушу оңой эле да, ыктымал көп да. Ошондой эле Абдуллах ибн Мас'уд радыйаллаху анху билесиздер, Абдуллах ибн Мас'уд радыйаллаху анху айтат, Куранда кайсы бир аят болбосун дейт. Мен дейт, билем аны. Ал каерде түшүрүлгөн, кимге түшүрүлгөн, кандай максатта түшүрүлгөн бүт билем дейт. Эгерде менден дагы жакшыраак билген бир адам болсо, ошого төө жете турган жер эле болсо мен барып билим алмакмын деген. Ошол Абдуллах ибн Мас'уд Кул аузу би раббил фалак, кул аузу би раббин нас сүрөлөрү Курандан эмес деп айтчы. Элестет? Кийин кайткан деп айтышат, андан кайткан. Ошол элементарный нерселер жашырын болуп кала берет ал адамдарга. Аны сахабалар кафырга чыгарышкан жок аны. Курандан бир аятты четке калса кафыр болосуң да негизи. Ал үзүрлүү болуп атат. Демек ушул элементарный нерсе менен билиш керек буларды деп туруп, азыркы күндө кафырга чыгаргандар булар жахилдиктер. Дагы айтышат. Азыркы күндө илим интернет аркылуу бар жокко таркады. Мындай заман эч качан болгон эмес депчи. Айтабыз. Пайгамбарыбыздан кийинки сахабалардын доорунда эң илим таркаган эди. Анткени сахабалар бүт алымдар. Бардык пайгамбарыбыздан илим алган. Ошолордун арасында жахилдик болуп атса, ошолордун арасында жахилдик болуп атса. А бизде илим кайдагы илим? Чачырып бурмаланган бидат, бүт ширкти киргизген баары ошондой илимдер таркап атса. Экинчиден бизде ушул азыркы күндө канчалык деңгээлде жакшылык таркап атат десек, ошондон жүздөгөн эсе жамандык таркап атат интернетте. А ошол жакшылыкка жеткире койбой, ошондон тосуп курчаган жамандыктар, жүздөгөн жамандыктар таркап атат. Демек азыркы учурда үзүр берүү аула мындай зарылыраак да, ал учурга караганда.
Бул эки нерсени эмне себептен айтып атабыз? Мисалы үчүн айттык, бирөөсүнө далил жеткен болсо, ал сөзсүз түрдө ачык айкын баян болушу шарт эмес деп. Экинчиден, бир жөнөкөй нерсе, жөнөкөй маселе бардык адамдарга эле жөнөкөй боло бериши шарт эмес. Бир адам үчүн жөнөкөй болсо, экинчи адам үчүн жөнөкөй болушу шарт эмес деп айттык. Анткени азыркы күндө көпчүлүк мына такфиризм менен ооругандар. Такфир деген эмне? Мусулмандарды акысыз кафырга чыгарган кээ бир топ, кээ бир жамааттар бар. Жихадисттер ошолордон чыгат. Мына ошолор айтат, азыркы күндө ширк кылган адамдардын бардыгы мушрик кафыр. Кимде ким намаз окубаса ал кафыр деп, кафырлык ишти, ошондой эле ширк иштерди кылып койгон болсо, ошолордун баарыны кафырга чыгарышат. Анын шарттарына карабастан эле кафырга чыгарышып атат. Эмне себептен кафырга чыгарып атасың десе, жанагы эле сөзүм эмне? Азыр далил баарына жетти. Азыр үзүр жок. Анан бул ширк деген Аллахтын акысы, жана тавхид деген Аллахтын акысы, ушул ширк кылып аткан адам ошону билиш керек эле, үйрөнүш керек эле, кантип эле ошону билбей калды, бул жөнөкөй нерсе. Намаздын фарз экендигини билишпейби? Бул баары эле билет, ушуну билбей калдыбы? Бул нерседе адамдарга үзүр бербейбиз деп айтышат. Ошон үчүн айтып атабыз, биринчиден адамдарга далил жеткени менен аны түшүнүү башка. Баарына адамдардын баарына Куран жеткен болсо да, бирок ошол Куранды түшүндүбү, түшүнбөдүбү? Ал экинчи маселе. Көпчүлүк адамдар түшүнгөн жок. Экинчиден, бир адам үчүн жөнөкөй болгон маселе экинчи адам үчүн жөнөкөй болушу шарт эмес. Жана эле эскерип өттүк, пайгамбарыбыздан кийинки ошо Бадыр согушуна катышкан эң илимдүү, эң жакшы сахабалардагы жөнөкөй маселе. Мисалы үчүн арактын арам болгондугу бул бүт баарына белгилүү болгон жөнөкөй маселе. Ошону ошондой чоң сахабалар билбей калып атат. Демек, кээ бир маселелер кээ бир адамдар үчүн жашыруун болуп кала бериши ыктымал бул. Ошон үчүн сөзсүз түрдө бир адамды кафырга чыгарганда, кафырлык амал кылып койсо эле дароо аны кафыр дебестен өзүнүн шарттарын караш керек. Алымдардын сөздөрүн да туура түшүнүш керек. Туура азыркы күндө чоң алымдар бар. Мисалы үчүн Шейх Ибн Баз, Шейх Салих Фаузан, чоң алымдар кимде ким намазды таштаса ал кафыр дейт. Бирок ошол алымдар, алардын сабактарынан да көрдүк, мына ошол алымдар эмне дейт? Жеке адам жөнүндө суралган болсо, менин бир байкем же баланча бир тууганым намаз окубай жатат, ошол капырбы, кандай мамиле кылам десе, аны казыга, сотко кайрылгыла деп айтышат. Алымдардын сөздөрүн туура түшүнүш керек. Алар жалпы ошол амалдын өкүмү кандай экендигини айтышат. Бул таштаган, намазды таштаганды кафырлык деп айтышат. Жана ошондой эле кимде ким ширк кылган болсо, ал кылган иши ширк деп айтышат. Бирок ошол бир жеке адам кылып аткан болсо, ошону ага өкүм берүү үчүн өзүнүн шарттарын карашат. Ал билип туруп кылдыбы, такташат, илимдин негизинде кылып атабы, кандай негизде кылып атат. Азыркы күндө биз ошондой такташ керек аны. Бир адам намазды таштабай жаткан болсо, ал балки ал намазды таштаганды кафир эмес деп билеттир. Негизи көпчүлүк алымдар, имам Малик рахмахулла, Абу Ханифа рахмахулла, жана ошондой эле имам Шафии, жана ошондой эле имам Ахмад бир оюнда намазды таштаган кафырлык эмес деп айтат. Мындайча айтканда 4 мазхабтын 3-өө тең кафырлык эмес деп айтат. Имам Ахмад рахмахулла кафир деп айтат. Бул жерде намазды таштаган кафырлыкпы, кафырлык эмеспи? Ал жөнүндө эмес. Негизинен ошондой амалдарды кафырлык амалдар болуп кала турган болсо, анын өкүмү кафырлык деген башка, бирок аны жеке адамга ошол өкүмдү түшүргөн башка. Ошол айырманы билиш керек. Азыр ушул такфирилер жана мусулмандарды акысыз кафырга чыгаргандар ушуну жакшы түшүнбөгөндүктөн кимде ким намазды таштаса кафыр деген алымдардын сөзүн тапса, же хадис тапса, аят тапса, болду, ошону жеке адамдарга практика жүзүндө, иш жүзүндө амал кылышып түшүрүшөт. Андай болбош керек. Бизде көпчүлүк адамдар бар, ал намаз жөнүндө угуп да көрбөгөндөр да чыгат. Ал ширк жөнүндө такыр билбегендер бар. Ошол пайгамбарыбыз доодо, пайгамбарыбыздан кийинки сахабаларда ошондой маселелер, белгилүү болгон маселелерди билбей калып аткан сахабалар бар болуп аткан болсо, биздин абалыбызда көп андай. Бизде азыр ушунчалык илимсиздик таркаган доор. Элестетиң, Абдуллах ибн Масуд, жана айтып өттүк, Абдуллах ибн Масуд Куранды эң жакшы билген сахабалардан. Ошол жада калса, эмне кул аузу би раббил фалак, кул аузу би раббин нас деген эки сүрө бул Курандан эмес деп айткан.
Эми ошондой сахабага ушул жашыруун болуп калып атса, биздин доорубуздагы адамдар илимден такыр алыс, шарият жөнүндө угуп көргөн эмес, шарият жөнүндө окуп көргөн эмес, андай адамдарга жашыруун болуп калыш ыктымалы көп. Ошон үчүн адамдарды кафырга чыгарууда шашылбастан эмне өзүнүн шарттары менен алымдарга кайтыш керек. Сөзсүз түрдө илим ээлери жеке адамдарга илим ээлери түшүндүрүп, жеткирип, анан чыгарат, ал кафырга чыгара турган болсо. Карапайым адамдын, илимсиз адамдардын кичине эле бир эки нерсе окуп алып эле адамдарды кылган ишиң ошо кафырга чыгаруу болуп калбаш керек. Аллах таала ошондой нерседен өзү сактаган болсун.